канча там өрсө ташты мынтип оюп жүрөт го. Эженин дагы айтканы ошондой да, акырын баарын түшүндүрүп отуруп бизге жеткизет аягына чейин. Асылбеби Маметова Борборуздагы Бектурсун Алымов атындагы номер 39 мектеп гимназиясында кыргыз тили жана адабият сабагын окуткан тажрыйбалуу мугалимдердин бири. Анын ар бир сабагы балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык түрдүү эрежелер менен башталат. Бул жолу 5-класстын окуучулары адегенде адаттагыдай эле алтын эрежелерди эске салып алышты. Биринчи эмне кылабыз? Баарыбыз тең сабак. Андан кийин сабакка активдүү катышуу. Андан кийин азамат. Ушул сыяктуу майда көрүнгөнү менен сабактын натыйжалуу өтүшү үчүн зарыл эрежелерди балдар жадында сактап, кунт коюп угуп, өткөн темаларды кайталап суроолорго жооп беришет. Педагогдун айтуусунда мындай ыкма балдардын сабакка активдүү катышуусун шарттайт. Азамат. Демек кулагыбызга угулган айрым үндөр туш деп аталат экен, Ал эми тамга дегенибизчи? Тамга. Тамга дегенибиз Усман. Тамганы дегенбиз жазабыз, анан көрөбүз. Тамгаларды жазабыз жана көрөбүз. Эжеке фонетика бөлүмүнүн сабагын өтүп жатып эле тамгалар менен тыгычтардын түзүлүшүн, айтылышын, угулушун жиликтеп отуруп, анатомияны да окутуп койгонун байкабаса деле керек. Ар бир теманы заманбап технологиялардын жардамы менен өткөнү балдардын сапаттуу билим алуусуна өбөлгө. Биз сүйлөп жатканыбызда оозубуздан чыккан ар бир табыш, ар бир сөз оңой эле жаралып жаткандай туюлат. Эрин, тил, жаак өңдүү сүйлөө органдары бир топ татаал иш аракетте болот. А, О, У, Ы, созулма А, О, У. Мына булардын ар бирин айтып жатканыбызда биздин тилибиз артка чегинген абалда турат. Бул класстагы окуучулардын баары сабакта жарашыктуу жагуу тагынып отурушту. Бул жагуу гимназиянын өзүнө гана таандык белгиси экен. 5-Б класстын класс жетекчиси болом. Бул класстын негизи жакаларында турган галстук. Бул биздин гимназиянын өзүнө таандык бир белги. 4-класстан, башталгыч класстан жогорку класска өткөндө класстарга бериле турган бул эң негизги белгилердин бири болуп саналат. Бул галстук гимназиябыздын өзгөчөлүгү деп эсептейм. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Ооба. Жакса, анда эмесе баарыңар үй тапшырмаларыңарды жакшылап аткарып келгиле. Чоң рахмат. Кийинки сабагыңарга бара бергиле. Бошсуңар балдар. Асылбеби Маметова 34 жылдан бери өмүрүн билим берүүгө арнап келе жатат. Тандаган кесибине чоң жоопкерчилик менен мамиле жасап, бала окутуунун жаңы заманбап ыкмаларын өздөштүрдү. Улам билимин арттырып, тажрыйбасын байытты. Мектептин жамаатында аброй таап, жаш азистерге үлгүлүү устат жана кеңешчи болду. Кыргыз тили адабияты сабагы биз үчүн аябай мындай кызыктуу сабактардын бири болуп эсептелинчи. Себеби бардыгыбыз сүйүнүү менен, кызыгуу менен келчүбүз. Эженин сабагы бизге түпкүрүнөн баштап кызыктуу сабактардын бири де болчу. Анан биз сабакка келгенде ар дайым өзү эле сабакты бербестен Асыл эже бизге өзүбүзгө тапшырма берчи. Биз ар бир окуучу ошо мугалимдин ордун басканга дагы аракет кылчубуз да. Асыл эженин басып турганы, Асыл эженин сабакта өткөн мимикаларынан бери биз туурап кадимкидей окуучулар дагы сабак өткөн күндөр болгон. Асылбеби эжекесиндей мугалим болгусу келген окуучулары азырда аз эмес. Кайсы класста болбосун окуткан окуучуларынын сөзүнөн эле мугалимдин өз кесибине канчалык жоопкерчилик менен, сүйүү менен мамиле жасаарын көрүүгө болот. Жакшы түшүндүрөт. Үй тапшырмаларды аткарабыз. Түшүнбөй калсак кайра түшүндүрөт, урушпайт. Кыргыз адабияттан да берет. Жомокторду өлө көп айтат, жагат баарыбызга. Кыргыз тил сабагынан биз үндүү жана үнсүз табыштарды өтүп жатабыз. Кыргыз адабияттан болсо Асыл эже бизге жомокторду кызыктуу кылып, түшүнүктүү кылып айтып берет. Биз акыркы жолу кыргыз адабияттан Чыңгыз Айтматовдун Бугу эне деген темасын окуганбыз. Мага Асыл эженин сабагы абдан жагат. Мен сабакка келгенде маанайым көтөрүп кетет. Асыл эжем бизге болсо баарыбызда бирдей мамиле кылат. Жана сабактардан бизге болсо түшүнбөй калсак кайра түшүндүрүп берет. Бизде Асыл эже кыргыз адабияттан жана кыргыз тилден берет. Кыргыз тилден аябай жакшы түшүндүрүп берет. Биз азыр үндүү жана үнсүз табыштарды өтүп жатабыз. Дагы кыргыз адабияттан да берет. Кыргыз адабияттан биз көп жомокторду өтөбүз.
Мен каалайм, что Асыл эже бизде 11-класска чейин окутсун деп. Окуучулардын баары жакшы көргөн эжекеси тууралуу айтууну суранып жатышты. Дили таза, назик балдарыбыздын көңүлүндө мугалимдин ар бир мамилеси унутулбай сакталат. Абарай суук болуп көңүлүбүз түшүп жатса, бизге көңүлүбүздү көтөрүш үчүн смайликтерин жасап келип, бизди көңүлүбүздү көтөрүүгө аракет кылат. Биз кыргыз тилден сабак жомоктор көп өтөбүз. Жомоктордон эң кызыктуу ролдоштурган бул акылдуу дыйкан деген жомогунан ролдоштурганбыз. Мен анда жигит ролунда ойногом. Мага Асыл эженин сабагы абдан жагат. Биз дайыма 2-4 сабактарда Кыргыз Республикабыздын гимнин ырдайбыз. Мыкты педагогдун баскан турганы, улуу күчөөгө жасаган тегиз, жумшак, так, маданияттуу мамилесине суктангандардын айрымдары мурдагы окуучулары болсо, азыр алар мектепте бирге эмгектенген кесиптештер. 39 гимназияда иштеп жатканыма 3 жылдын аралы болду. Биздин кесиптешибиз Асыл эже биздин эң ардактуу эжелерибиздин бири. Сабактары дагы өтө кызыктуу өтөт, балдарга түшүнүктүү, тарбиялуу сабактарды өтөт. Анан эң негизгиси, эң жакшы көргөн жерим негизи балдарга ар бир дүйшөмбү күндөрү сабак өтүүдө сабакты Кыргыз Республикасынын гимни менен баштап өтөт. Ошол башка мугалимдерден өзгөчөлүктөрү аябай көп, аларды санап өтүүгө убактыбыз чектелүү болсо керек. Асылбеби Маметова мугалим болом деп мектепте окуп жүргөндө эле кыялданган. Ага да дал өзүнө суктанып мугалим болууну эңсеген окуучуларындай эле кыргыз тили жана адабият сабагын окуткан агайынын таасири чоң болуптур. Азыркы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетти аяктаганмын. Ал убакта биздин убагыбызда баягы СССРдин 50 жылдык атындагы университет болчу, ошо филология факультетин. Мен ошо мугалим болуп калганыма таасир эткен мектепте окуп жүргөн мезгилдеги айрыкча ошо кыргыз тили адабияты сабагынан берген азыркыга чейин агайым эсимде. Ошо агай Рахманов Мамагайдын таасири деп ойлойм. Ошол кишиге кийин студент болуп жүргөнүмдө кайрада барып жолугуп, агайга агай сиздин жолуңузду жолдоп, мен ошо филология факультетинде окуп жатам. Буюрса сиздей мугалим болсом деген тилегим бар деп жолугуп кетсем, агай аябай сүйүндү эле. Анан эми ал кишилер көз өтүп кетти. Анан ошол кишинин сабактары мага кумуштуудай сезилчү. Анан ошо адегенде ар кайсы кесиптерди ойлоп бала кезиңде кыялдана бересиң. Китепканага киргенде китептер абдан көп, китепканачы болсомбу деп кыялданып да кетчүмүн. Анан айрыкча ошо кийинки чоңураак класстарга барганда агайдын таасири тийди да, кыргыз тили адабият мугалим. Анан бизде ошо мектепте китеп аз болчу да, балдарга таратканда балдарга жетпей, анан аз эле бир балдарга эле жеткен. Анан мен китебим жок окуптум да бүтөр бүткүчө. Анан бүтүп атканда агайдын ошо тилеги менин эсимде да, сенден бирдеме чыгат, ошо менин жолумду жолдоп, кийин жакшы тилчи болгум деп ошо китебин, өзүнүн китебинин ичине мынтип автограф жазып, автор башка автордун китеби болсо да, бирок өзү пайдаланган китептин ичине жазып туруп, анан ушул университетке барганда пайдасы тиет сага балам деп берген да. Анан ошо агайдын китебин азыркыга чейин мен кармап эметип жүрөм, сактап. Эми ал баягы союздун убагындагы китептер. Жогорку окуу жайын өткөндөн кийин Асылбеби эжеке эмгек жолуна дегенде өзү окуган факультетте, кийин орус тили жана адабияты боюнча педагогикалык институтунда лаборант болуп иштөөдөн баштаган. Убакыт учкан куштай бат өтүп, уулун мектепке 1-класска алып келгенде гана бул мектептеги орус класстарына кыргыз тилинен окуткан мугалимдин жетишсиздигин билет. Алардын чакыруусу менен 1989 жылдан тартып ушул мектепте кыргыз тили жана адабият сабагынан окуткан мугалим болуп иштей баштаган. Ошо келгенден баштап эле ушул мектепте орус класстарында кыргыз тил берип жүрдүм. Көп жылдар кыргыз класстарынан 1-2 класстарга берчүмүн. Анан ошол орус класстарда директордун орун басары болуп бир топ жыл иштедим. Анан ушу Октябрь району боюнча сиз накта кыргыз тилчи экенсиз деп, эми ал убакта чынын айтканда кадр жетишпейт. Анан англис тилчи, орус тилчилер берчү. Анан ошолорго методист кылып койгон, методист болуп да жүрдүм. Анан кийин мына 2011-2012 окуу жылдардан баштап, анан пенсиялык жашка баргандан баштап ошо өздөрүнүн кадрлары бүтүп келди. Бүтүп келгенден кийин мен накта кыргыз класстарга өтүп, азыр кыргыз класстарда кыргыз тили адабияты сабагы боюнча
баягы бир убакта агайым берген орунга кайра келип иштеп атам. Мектепте балдарды 5 класстан баштап алып, аларга 11 класска чейин класс жетекчилик милдетин аткарып жүрүп, 4 жолку бүтүрүүчүлөрдү уясына учурган. Азыр алардын арасында элине аты таанылып кызмат кылган мыкты уул кыздары бар. Алар эжекесинен кабар алып, байланышып, ардактуу кесибинин аброюн ого бетер арттырып турушат. Ошолордун ичинде мына бүтүрүп кайра университетти кайра барып бүтүп, анан азыр келип өзүмдү биздин кыргыз тили секциясын жетектеп, ошо Абдырайымова Асель деген кызым болчу. Ошол кызым кайра өзүмдүн коллегам болуп иштеп атат. Абдырайымова Асель. Ошо мектепте окуп жүргөндө эле тың кыз болчу, мына азыр иштеп атат. Мага ошо асыл эжемдин мындай кичине кыргыз тили болушума дагы бир таасирин тийгизди деп айтсам дагы болот. Себеби асыл эжем мага 5-класстан 11-класска чейин кыргыз тили жана адабияты сабагынан берген. Ошол себептүү дагы мен учурда азыр кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштедим деген ойлорду айта алам. Дагы бир өзү окуткан бүтүрүүчү, азыркы кесиптеши Пирзат Таткаева. Ал жогорку окуу жайда окуп жүрүп, мугалим болуунун түшү канчалык татаал экенин түшүнгөн. Практика учурунда устатынын таалим-тарбиясын алып, эжекесинин жолун жолдоп, азыр орус класстарындагы балдарга кыргыз тилинен сабак берет. Кыргыз тили жана адабияты мугалими болсом экен деп, ошо Ишенал Арабаев атындагы мамлекеттик тил жана маданият институтуна бюджеттик күндүзгү окуу бөлүмүнө тапшырып, өтүп, ал жакта 4 жыл окудум. 4 жылдын ичинде көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Мугалимдерибиздин өткөн сабактарын эстедик. Аларга аябай ыраазы болдук. Бул кесип канчалык оор, татаал жана ошондой эле көп кырдуу, ошол эле учурда көптөгөн кызыктуу, мындай өзгөчө кубандырарлык сезимдерди тартуулайт экендигин өзүбүз көрдүк, ынандык. Жана бул кесип жөн гана көп кырдуу болбостон, ошондой эле ошо биздин мугалимдерибиз биз үчүн канчалык деңгээлде эмгектенгендерин биз ошо баалап баштадык, барктап баштадык. Мугалим болгон оңой эмес экенин түшүнүп баштадык. Анан өзүбүздөгү кемчиликтер болуп жаткан болсо, анда өзүбүздөн гана ошол кемчиликтерди көрүп жаттык. Ал эми артыкчылыктар болсо, анда мугалимдерибизге ыраазы болуп жаттык. Дал ушул мугалим мени ушул нерсеге үйрөткөн үчүн мен ушул жетишкендиктерге жетип жатам деген сыяктуу ойлор болду. Жаш кесиптеши мыкты мугалимдердин арасынан соорулуп чыгып, педагогдук чеберчилик боюнча өткөн мелдешти баш байгени багынтканын Асылбеби эжеке сыймык менен айтты. Былтыр ошо президенттин жарлыгы менен мыкты баяндамачы деген конкурска катышып, ошо республикалык деңгээлде ошондо гран-прини жеңип алды. Ошо кыз Азамат, ал дагы келип кайра өзүм менен коллега болуп иштеп атат. Жетекчинин айтуусунда 1000ден ашык бала окуткан мектепте эмгектенген педагогдор жамаатынын көпчүлүгү тажрыйбалуу, өз кесибинин жоопкерчилигин терең түшүнгөн адистер. Айрыкча орус классындагы балдарды кыргыз тилинен окутууда оңойго турбайт. Бул орус тилдүү класстарга кыргыз тилин берген, мамлекеттик тилди берген. Бул өзгөчө оор тармакта. Себеби бизде азыр талапка жарашабы же кандай экен билбейм, ата-энелер көпчүлүгү ушул орус классына берип атат да балдарды. Анан кээде бир ата-энелер келип калат, өзүлөр кыргыз тилин жакшы сүйлөй албайт. Үйдөн орусча сүйлөйт, балдар бакчасы орусча, мектеп орусча, анан өзүлөр да орус тилдүү болуп, анан кээде мен айтып калам, урматтуу ата-энелер, силер өзүңөрдүн дагы кыргыз экениңерди унута көрбөгүлө. Үйдөн кыргызча тарбия бергиле. Биздин кыргыздын ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, баскан турганыбыз эле өзүнчө тарбия. Мына ушундай түйшүгү түмөн болсо да жактырган кесибин аркалап, балдарды окутууда колдонгон өзгөчө методикалык ыкмалар менен алдына ат салдырбай келет. Буга быйылкы бүтүрүүчү класстын окуучуларынын айткандары күбөдүр. Эженин ушундай кылып түшүндүрүп бергени, айтып бергени, бизди жөн эле жаттап алып, бир күндө эле баалып коюп, анан кетип калыш эмес, эже бизге ошону өмүр бою кереги тийгенин түшүндүрөт да. Андан дагы кыргыз адабият сабагына биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтүп жатабыз азыркы учурда. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан эже бизге аябай ушундай кылып түшүндүрүп, элестетип, мындай болгон, бул жакта болгон, кайсыл жерде болгондугун, кандай аталат экенин бардыгын айтып берет, түшүндүрүп берет. Биз баарыбыз кунт коюп эжени угуп отурабыз. Бирок дагы эже айтат: "Миң уккандан көрө бир көргөн жакшы" деп. Анан эже ушунун айынан бизди 4 группага бөлгөн эже. Биринчи группа бул окурмандар группасы, экинчи группа көрөрмандар группасы, үчүнчү группа бул угармандар жана 4-чү болсо баа берүүчүлөр болуп бөлүнгөн.
окурмандар группасында биз оригинал китепти окуп келебиз. Оригинал китепти окуп келип, ошол жөнүндө айтып берип, кандай эмоция алганыбызды, кандай болгондугун айтып түшүндүрүп беребиз. Ал эми көрөрмандар болсо киносун даярдап келип, кээ бир учурларда мектепте сабактан кийин мектепте калып, киносун көрүп, кинодон кандай алдык, оригиналына кандай окшоштуктар, кандай айырмачылыктары бар экен, эмнелери бар экен, кандай болгондугун көрүп, жана баарыбыз аягында көрөрмандар, угармандар жана баардыгыбыз кандай болгонун, эмнеси бар экендигин, ким кандай кылып айтып берди, ошонун баарын жыйынтыктап жана ошондон кийин баа коюлат. Асыл эже мындай акырын жай сүйлөп, өзүнүн толкунунда мындай баарын түшүндүрүп берет да. Ошосу мага аябай жаккан, аябай ушинтип жөн эле урушуп, кыйкырып, жок мындай болот деп эмес, жай акырын түшүндүрүп, акырын суу канча тамырса ташты мынтип оюп жүрөт го, эженин дагы айтканы ошондой да, акырын баарын түшүндүрүп отуруп бизге жеткизет аягына чейин. Анан Асыл эженин мага деген көбүнчө кыргыз адабият сабагы абдан жагат. Анткени деген сабактарда деген жаңы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтүп жатабыз да. Жана ар бир чыгармаларын өзүңөр окугула жана жөн гана окуп койгула деп айтып бергиле дебестен, Асыл эже деген өзү айтып, ошо сюжетин түшүндүрүп берет да. Эмне үчүн тиги адам ошондой кылган жана аягында эмне болуп бүтөрүн. Андан кийин өзүңөр да окугула деп көптөгөн эме түрткө берет да. Асыл эженин сабактары мага абдан жагат жана мага көптөн таасирлерди калтырды. Анткени Асыл эже дайыма биздин оюбузду дагы баалайт жана бизге эркин түшүндүрүп бергенге, сабактарын эркин түшүндүрүп бергенге дайыма аракет кылат. Эжеден биз көптөгөн тарбиялык маанилердин алабыз. Көптөгөн эженин бизге деген накыласаттарын айтып берет кээде. Ошондо дагы көптөгөн өзүбүзгө тарбиялык сабактарды алып, эженин сабактарынан көптөгөн таасирлерди алабыз. 4 декабрь Манас күнү деп белгиленгенден бери эле балдарга Манастын 7 осуятынан тышкары ар кандай окуяларында терең билиш керек деп окуучуларды хор менен Манас айтууга үйрөткөн. Мындан сырткары балдарды Манас жобосуна болгон кызыгуусун арттыруу максатында Манас боюнча мектептеги окуу китептеринде жок, бирок өзү эле окуган кызыктуу фактыларды балдарга айтып берип турат. Баягы эле 7 осуятын эле жаттоо болдустан ошо Манастын 7 атасы ким, Манастын 7 урпактары ким, Манастын аялдары ким болгон, Манастын акылчасы ким болгон, Манастын чороолору ким болгон, мына ушуларды үйрөтүшүм керек деп анан азыр 7А, 7Б деген класс бар, ошол 2 класс, 5 класс кезинде ошо жанагы Манастын бала чагы дегенди өткөндө ошол мезгилден пайдаланып мен ошолорду дагы ар бирине күнүгө ошо колдоруна табличка жасап, сен Манастын 1 атасысың, сен 2 атасысың деп балдарга аябай үйрөтүп анан эметкем. Ошону Манас күнүндө биз актовый залда манасчыларды чакырып ошо эметкенибизде көпчүлүк мугалимдер даже биз чынын айтсак, биз Манастын канча аялы бар экенин деле билген эмеспиз. Чынын айтсак, Манастын эме урпактары ала 7 урпагына чейин келет деп ошолордун баарын аябай таң калышты да. Анан абдан кызыгышып, рахмат эже, ушул балдардан кийин биз билдик депчи. 3 аял болгондо акыл аяк кара бөрк, анан Каныкей. Каныкей 3-сү да. Чынын айтканда китепте турган нерсени алар өздөрү деле окуп ашат. Китепте жок нерселерди бергенге изденип аракеттенем да. Изденем, топтойм. Көп жылдан бери мугалимдик кесипти аркаласаң, психолог деле болуп каласың. Баланын көз карашынан анын ички дүйнөсүн түшүнүүгө болот дейт Асылбүбү Маметова. Анын көп жылдык эмгеги бааланып, тиешелүү мекеме уюмдар тарабынан бир катар баалуу сыйлыктардын, ардак грамоталардын жана төш белгилердин ээси болду. Окуучулардын сүйүктүү мугалими, жаш адистердин үлгүлүү кесиптеши, кеңешчиси болгон Асылбүбү Мамекова дали мугалимдик кесиптин сырларын үйрөнүп бүтө албай эмгектенүүдө.